Assalomu alaykum, urmatуу заманбап mugallimler, urmattuu ustadlar. Барыңыздарды бүгүнкү кызыктуу видео сабактарыбызда көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн сиздер менен биз дагы бир эң кызыктуу онлайн платформа сайт InfoUrok сайтында иштөөнү үйрөнөбүз. Алгач InfoUrok сайтында каттоодон өтөбүз, андан кийин маалыматтарды жайгаштырууну үйрөнүп алабыз. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Терең урматтоо менен Элдор Далиев. Анда эмесе сабактарды баштадык. Алгач интернетти текшерип алабыз. Телефон, ноутбук, компьютерден кантип интернет жакшы иштеп атабы? Андан кийин өзүңүздүн ноутбукта, телефондо орнотулган интернет браузер аркылуу интернетке кирүүнү баштайбыз. Биз Google Chrome'ду колдонобуз. Google Chrome'го бир жолу кирип, бул жерде бош жерге infourok.ru кааласаңыз infourok, кааласаңыз англисче infourok.ru деп жазышыңыз мүмкүн. Биз азыр орусча infourok деп жазып көрөйүк. Мына, көрүшүңүз мүмкүн. Эми поиск беребиз. Бул жерде официальный сайт ООО Infourok курсы тесты. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Бул жерде биз ушул сайтка киребиз. Официальный сайт ООО Infourok. Бул жерде олимпиада, видео сабак, курслар, библиотека, квалификацияны ашыруу боюнча маалыматтар бар. Бир жолу басабыз. Сайт ачылат. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Мына сайт дагы ачылды. Бул инсан Infourok сайтын түзүүчүсү Игорь Жаборовский. Биз сайттын астына түшүүнү баштайбыз. Жана бул жерде регистрация деген бөлүмгө басабыз. Себеби азырынча бизде регистрациядан өткөнүбүз жок бул сайттан. Регистрация бөлүмүнө бир жолу басабыз мына. Аз гана күтөбүз. Бул жерде өзүбүздүн фамилиябыз, атыбыз, отчество, мамлекет, e-mail, паролду эки жолу жазабыз. Бул жерге мисал үчүн азыр мен бул жерге фамилия атымды жазсам, мен каттоодон өткөндүгү үчүн азыр башкача бир маалымат жазабыз. Мисал үчүн фамилия деген жерге Исфана, имя деген жерге Орто Отчествого мектеби деп жазайык. Бул Исфана орто мектебинин Infourok'тогу сайты болуп калат. Мамлекетти белгилейбиз. Другая. Сиз бул жерге атыңыз, фамилияңыз жана отчествоңузду жазсаңыз керек. E-mailга албетте сиз колдонуп жүргөн e-mailды жазышыңыз керек. Биз дагы азыр e-mail почтаны бул жерге жазабыз. Мисал үчүн, бул почтаны дагы жазсак болот. Паролду дагы жазышыбыз керек азыр. Паролду жазабыз. Пароль эсиңизден чыкпоосу зарыл. Бул паролду өзүңүздүн дептерге жазып коюшуңуз керек. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Почтаны дагы, электрондук почтаны дагы жазып коюңуз. Паролуңузду дагы эки жолу кайталанган бул жерде. Өзүн эле жазасыз. Туура жазышыңыз керек. Ошондо гана регистрациядан өтө аласыз. Эгерде туура болбосо, сизге ката деп чыгарат. Бул жерде биринчисин педагог дегенди белгилеп коебуз. Андан кийин зарегистрироваться деген кнопканы бир жолу басабыз. Аз гана күтөбүз. Необходимо исправить следующие ошибки. Пользователь с таким именем уже зарегистрирован. Пароль должен совпадать. Чоң рахмат. Бул жерге башка почта жазышыбыз керек. Себеби биз регистрациядан өткөн экенбиз. Азыр жазабыз бул жерге. Англисче кылып. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Почтаны жаздык. Эми паролду дагы жазабыз. Бул жерге дагы ушул паролду жазабыз.
көрүшүңүз мүмкүн. Эми странаны белгиледик. Зарегистрироваться деп көрөйүк бир жолу. Аз гана күтөбүз. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Албетте эми бул жерде сизде ноутбуктун оң бурчунда маалымат чыгат, паролдорду сактап коеюнму деген. Муну сиз албетте сохранить кылып коюңуз, себеби кийин Google Chrome аркылуу инфорокко киргенде сайтыңызга кирип кетет. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Эми сайттын астына түшөбүз. Түшкөндөн кийин мына бул жерде биздин сайтыбыздын кабинети, сообщение, кошелек, кеш, настройки, курстар бардыгы. Бул жерде биз эми мой кабинетке киребиз мына. Мой кабинетке кирип, кошумча маалыматтарды толтурушубуз зарыл. Эң жогоруда вы не активировали e-mail. Көрдүңүзбү? Сиз азырынча почтага келген катты көрүп, сайтта активировать кылганыңыз жок деген маалыматты жазды. Биз эми өзүбүздүн жазган электрон почтабызга киришибиз керек. Почтабызга киребиз жана азыр Gmail почтаны жаздык. Gmail'ga кирип азыр почтабызды ачабыз. Ушул жазган почтабызга инфоурок сайты кат жиберген. Мына биринчи кат келиптир. Бизге дагы бир кат керек. Бул регистрация на портале. Бул жерде биздин логин менен пароль жазып жөнөткөн. Биз кайрадан инфоурок сайтына кирип, мына өзүбүз бул жерде вы не активировали email. Отправить повторно письмо для активации дегенди дагы бир жолу басып коебуз. Отправить повторно письмо для активации email. Бир жолу басабыз. Аз гана күтөбүз. На ваш email Элдорбек Далиев было выслано письмо для его подтверждения. Көрүшүңүз мүмкүн. Эми кайрадан почтабызга киребиз. Аз гана күтөбүз. Мына көрдүңүзбү, инфороктон жаңы кат келди бизге. Мына подтверждение email. Көрдүңүз, 2 кат келет. Экинчиси бул подтверждение болуу үчүн кат. Ошого бир жолу басып киребиз. Көрүшүңүз мүмкүн. Эми для подтверждения вашего email перейдите по ссылке. Ушул көк ссылкага бир жолу бассак, биздин инфороктогу сайтыбыз подтверждено болот. Регистрациядан толук өткөн болот. Бир жолу басабыз, өзү инфорок сайтына кирүүнү баштайт. Мына. Эми сайт бизге маалымат берет. Ваша учетная запись успешно активирована. Биз эми бул жерде толукташыбыз керек. Мына кызыл менен белгиленгендердин бардыгын толуктоо зарыл. Белгилейбиз. Академия. Эми бул жерде бир предметти белгилеп коеюк. Бардык предмет бизде бар. Мектептин атына чыкты бул жерде. Бардыгын белгиледик. Эми бул жерде автор жөнүндө маалымат жазып коюу керек. Себеби бул дагы кызыктуу маалымат болуп эсептелинет. Автор жөнүндө 300 символдон ашпаган маалыматты жазабыз. Мисалы үчүн кайсы жерде окугансыз, кайсы университетти аяктадыңыз, кайсы мектепте, университетте иштеп жатасыз, кайсы предметтен сабак бересиз дегендей. Биз бул жерге Исфана орто мектеби деп жазып коюк. Эми сохранить деген кнопканы бир жолу басабыз. Аз гана күтөбүз. Көрдүңүзбү? Описание слишком короткий, минимум 300 символ. Көрдүңүзбү? Мына жерде описанияны сиз толук жазыңыз деп атат. Эми биз толуктоо жазышыбыз керек. Аз гана күтөбүз. Мектеби Баткен облусунун Лейлек району Исфана шаарында жайгашкан. Көрдүңүзбү? 78 символ болду.
5 толуктап жаза беребиз. Мектепте 1400 жакын окуучу билим алат. Мектептин спорттук командасы жыл сайын баскетбол, волейбол, спорт түрүнөн волейбол, шахмат, теннис, спорт түрүнөн жакшы натыйжаларды түп келишет. Сиз даярдап койгон болсоңуз, бул сизге абдан оңой болот. Биз азыр жазып жатабыз. Көрсөтүп келишет. Дагы маалымат жасап, эми 247 символ болду. Исфана орто мектебинде 60 жакын педагог билим берет. Мына көрдүңүзбү? Ушунча маалымат жазып койсоңуз болот. 303 символ болду. Эми сохранить деген кнопканы бир жолу басабыз. Мына данные профиля успешно сохранены. Мына көрдүңүзбү? Даяр болду биздики. Эми бул жерде мой кабинетке киребиз, сол тараптан бир жолу басабыз. Толук маалыматтар жайгаштырылды. Эми сүрөт коюу үчүн албетте сменить аватарга бир жолу басабыз. Азыр биз бир сүрөттү алайык. Школа. Интернеттен алып, ушул сүрөттү азыр толук көчүрүп жайгаштырабыз сайтка. Бир жолу басабыз, сменить аватар, мына бир жолу басып, загрузка бөлүмүнө көчтү. Аз гана күтөбүз, мына көрүшүңүз мүмкүн. Сүрөт коюлду, мектепке сүрөт дагы коюлду. Мына биздин бул инфоурок сайтындагы кабинетибиз, көрүшүңүз мүмкүн. Урматтуу мугалимдер, урматтуу устаттар, биз бүгүн сиздер менен инфоурок сайтына регистрация өтүүнү үйрөндүк. Бул абдан кызыктуу. Себеби кийинки видеосабактарда кантип материал кошууну, кантип тесттерди аткарууну, видео коллекцияларды көрүүнү, олимпиадаларга катышууну сиздерге маалымат беребиз. Азыр бул жерде дагы заполните, пожалуйста, профиль, расскажите больше о себе. Бир жолу басып көрөйүк. Дагы кандай маалыматтар? Азырынча бизге ошол болот. Кийин каалаган учурда маалыматтарды толуктап койсок болот. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Кийинки видеосабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр. Бул видеолорду албетте көрүп, кайталап, андан кийин аткарып көрүңүздөр. Албетте сиздердин баарыңыздарга пайдасы тиет. Ийгиликтерди каалайбыз.